Соңғы сааттарға алынған жаңалықтардың күндүзгү топтомун түз эфирде тааныштырып, Абдумалик Базарбаев болом. Саламатсыздарбы. Кыргызстан менен Өзбекстан чек араларды делимитациялоо процессинин аягына чыгып калды. Чындыгында тарыхый процесс. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Өзбекстан лидери Шавкат Мирзиёев менен болгон сүйлөшүү учурунда билдирди. Мамлекет башчысынын айтымында өлкөлөрдүн ортосунда саясий карама-каршылык жок. Ал эми бийлик чек аралар боюнча диалогко жана эки тарапка тең ыңгайлуу болгон чечимдерди караштырууга даяр экендигин көрсөттү. Чекит коюп, биз кийинки муундардын өнүгүшүнө жана өлкөнүн өсүшүнө кам көрүп жатабыз деп ишенип турам. Шавкат Мирамонович, маанилүү маселелерди чечүүдө сиздин ролуңузду белгилеп кетпесек болбойт, деген Жапаров. Президент Садыр Жапаровдун Кыргызстанда жүргүзүп жаткан реформаларына Өзбекстанда туруп чын дилден ыраазы болуп жатабыз. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапарынын алкагында билдирди. Анын айтымында дүйнөдөгү кырдаалга карабай Кыргызстанда экономиканын өсүшү байкалып, жашоо шарты жакшырууда. Социалдык жана инфраструктуралык долбоорлор ишке ашып, республиканын кадыры артып келет. Биз мындан арыда Кыргызстандын президентинин программасын колдоону улантабыз. Дагы бир ирет жакындашууга жана толук кандуу кызматташууга дилгир экенибизди көрсөттүк. Бардык маселени ийне жибине чейин талкууладык. 31 жылдык тарыхта ал биринчи жолу мамиле ушундай жогорку деңгээлге чыкты, деди Мирзиёев. Ал чек ара маселеси боюнча колдоо көрсөткөн Жапаровго ыраазычылык билдирди. Саясий эрк болбосо мындай жыйынтыкка келе алмак эмеспиз. Мурункудай эле ооба жасайбыз, бирок эртең же бүрсүгүнү деп жооп берип койсо деле болмок. 30 жыл өттү, маселенин түйүнү чечилбей келген, деди коңшу өлкөнүн президенти. Мирзиёев чек ара боюнча макулдашууну тарыхый документ деп атап, Камбар-Ата биргесинин курулушу жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол сыяктуу биргелешкен ири долбоорлорду тизмектеп өттү. Экономика жана коммерция министринин орун басары Канатбек Абдрахманов Кыргызстан Өзбекстан бизнес форумунун жыйынтыгына токтолду. Ал экономика министрлигинин Өзбекстан менен болгон келечектүү экономикалык долбоорлору аталышындагы брифингге катышты. Форумга эки өлкөнүн бизнес жана расмий чөйрөлөрүнүн 300дөн ашуун өкүлү катышты. Экономикалык кызматташтыктын келечеги, ишкердик кызматташуу панелдик талкуулары, аймактардын өкүлдөрүнүн катышуусунда аймактык интеграция жана экономикалык өнүгүү тегерек стол өткөрүлдү. Иш-чаранын алкагында 1 миллиард 670 миллион долларга бааланган эки тараптуу 84 документке кол коюлду. Анын ичинде 300,3 миллион долларга 29 инвестициялык келишим, 1,155 миллиард долларга 52 экспорттук келишим, 223 миллион долларга 3 импорттук келишимге кол коюлду. Эки өлкөнүн айыл чарба министрликтери агроөнөр жай комплекси жаатында кызматташуу боюнча жол картасын бекитти. Аны менен катар 55,5 миллион долларлык 7 инвестициялык долбоорду жана Кыргызстанга мөмө жемиш жашылчаларды жеткирүү, Кыргызстандын картошкасын, бодо жана майда малын сатып алуу боюнча 373 миллион долларлык 3 соода келишимине кол коюлду. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев депутаттарга көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын медалдарын жана эстелик белгилерин тапшырды. Маалыматка караганда, Мир телерадио компаниясынын Дерево дружбы алтын медали менен депутат Чолпон Султанбекова сыйланды. Ошондой эле шериктештиктин ишинин укуктук негиздерин өнүктүрүүгө, эл аралык байланыштарды жана парламенттер аралык кызматташтыкты чыңдоого кошкон салымы үчүн парламенттер аралык ассамблеясынын 30 жылдыгына арналган медалдары менен Ынтымак фракциясынын лидери Марли Маматалиев, Альянс фракциясынын лидери Жанарбек Акаев жана Ыйман Нуру партиясынын лидери Нуржигит Катырбеков сыйланышты. Мындан тышкары парламенттер аралык ассамблеясынын 30 жылдыгына арналган эстелик белгиси менен депутаттар Камила Талиева жана Бахридин Шабасов сыйланды. Бүгүн 27 январда жогорку кеңештеги элдик депутаттык тобу Баткен облусунда көчмө жыйын өткөрөт. 2 күнгө созула турган көчмө жыйынга Акылбек Түмөнбаев баштаган депутаттык топтун мүчөлөрү Жалолидин Нурбаев, Тазабек Икрамов, Чыңгыз Ажибаев, Максатбек Сарыбагышев жана Нурлан Раджабалиев катышууда. Ошондой эле министрлер кабинетинин тийиштүү өкүлдөрү жана жергиликтүү жетекчилер дагы бар. Алгач облустагы айылдарды кыдырып, маселелер менен таанышып, көтөрүлгөн көйгөйлөрдү талкууга алышат.
Монополияға қаршы қызматы өлкөдө бензиндин баасы 5-6 сомго чейин түшкөнүн жар салды. Бирок ошто бул баа 2 сомго чейин гана арзандаган. Бензиндин баасы жогорку кеңеште дагы көтөрүлүп, монополиянын ишмердүүлүгү сынга алынууда. Монополияға қаршы жөнгө салуу мамлекеттик кызматы буга чейин Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 10 сомго чейин арзандай турганын маалымдаган. Анда жаңы жылдан тарта күйүүчү майдын дүң баасында төмөндөө тенденциясы байкалганы кабарланган. Бул чекени баагадагы таасирин тийгизип, Борбор калаада күйүүчү май 6 сомго чейин түшкөн. Бирок бул баа Ошто орун алган жок. Каланын май куючу бекеттеринде АИ-92 үлгүсүндөгү бензин 58 сом болсо, АИ-95 63 сомдон жогору турат. Ал эми дизель 74 сомдон өйдө. Айдоочулар күйүүчү майдын 2 сом түшкөнүн байкап, нарктын дагы төмөндөшүн күтүп жатабыз дейт. Бензиндин баасынын төмөндөшү азык-түлүккө дагы оң таасирин тийгизерин айткандар бар. Бензин туурасы боюнча болсо, азыр бензин куйдум. Вроде 1 сом, 1,5 сом түшүптү окшойт. Эми секин түшүп калса керек, бирок мен дагы уктум 40 сомго түшөт дегенинчи. Эми надеемся, что 40 сомго түшүп калат. Рахмат. Маалыматты уккан жокмун го, бирок сүйүнүп атам. Бизге канча арзан болгон жакшы, бирок илгеркидей 30 сомго түшпөйт эми. Бизге 1-2 сомдон түшсө ham сүйүнүп атабыз. Азыр 58 сомдон куюп чыктым мына жерден, МПдан. Биттен мен эмес, бардыгы нормально эле болот. Байкап атасызбы түшкөн? Ооба, кече уктук. 2 сом түштү деп уктук. Биз уккан ошо болду да. Битте бензин менен эместен башка нерселер түшүш керек. Дайышка анча жеңилдик болот. Түшүрсө жакшы. Азыр эми түштү деп атат, байкалып атабы? Эми 2 сомго түштү. Эми Кудайым жолун берип, дагы 2 сом түшүрүп койсо дагы эле жакшы болот. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү май өткөн жылга салыштырмалуу 6 сомго чейин арзан экенин билдирет. Ал эми Ошто жаңы жылдан кийинки нарктан түшпөй жатканы мурунку кымбат баа менен келген күйүүчү майдын кору сатылып жатканы менен байланыштырат. Кээ бир заправкаларда арзандай элек, анткени алар мурда кымбат баада алган запас түгөн элек да. Анан кийинки партиядан арзан алышса алар да арзандап калат. Майга болгон баа былтыркы жылга салыштырмалуу 10 сомго арзандады. Башкача айтканда 65, 66, 67 сомусу мүмкүн 7-8 сом болот. Бунун негизи себеби биз импортко көз карандыбыз да. Россия өлкөсүнөн алабыз 90%га жакын. Ал жакта оптун баасы арзандады. Ошого себеп биз арзандады. Ал жакта арзандаса бизде да арзандайт. Ал жакта кымбатса бизде кымбаттайт. Ошого биз импортко зависимбиз. Ал ортодо жогорку кеңештин депутаттары бааны төмөндөтүү керектигин айтып, антимонополия кызматынын ишин сынга алды. Эл өкүлдөрү качан гана парламентте баа тууралуу маселе көтөрүлгөндө гана кыймылдап каларын белгилешет. Алмаз Акунжанович, бул антимонополия деген кызмат качан бир депутаттар маселе көтөргөндө иштейт окшойт. Шерман Матович кече бензинди көтөрсө, Ошто 12 сомго түшүрүп койду бир күндө. Эми бул антимонополия өзү билип, өзүнүн саясатыны жүргүзүп, элдердин үстүнөн мындай чайкоочулук кылып аткандар менен күрөшпөйбү? Ушуга бир тапшырма берсек, урматтуу антимонополиянын жетекчилиги, келиңиздер ушул этти, майды, бензинди, ушул керектелүүчү продуктуларды чайкоочулук жолу менен кымбаттатып аткан. Айрыкча мына кыш учурундагы көмүрдү, бензинди кымбаттатып аткан чайкоочулар менен аябыз күрөш керек. Бензиндин баасын көтөрүп айтты эле, азыркы учурда Ош шаарында 12 сом, 13 сомго бензиндин баасы ылдыйлап түшүптүр. Өткөн аптада биздин дагы бир кесиптеш Айбек Осмонов көмүрдү баасын 12 сомго чыгып кетти деди эле, 6 сомго түштү. Биз сөзсүз түрдө биздин депутаттар айтса бааны түшүрөбү? Антимонополияга эмне кылып жүрөт? Алдын ала иштерди алып барыш керек да. Күйүүчү майдын баасы Кыргызстанда соңку жылдары кескен кымбаттап жатат. Айтсак 2020 жылдары А92 үлгүсүндөгү бензиндин 1 литри 35 сом болчу. Өткөн жылы 1 литр дизель 80 сомго чыкса, бензин 65 сомдон түшпөй сатылып келген. Учурда Борбор калаада А92 бензининин литри 55 сомдун тегерегинде сатылып жатат. Дизелдин баасы орто эсеп менен 700 сомдун айланасында. Аймактардагы нарк мындан дагы жогору болууда. Кыргызстан күйүүчү майды Орусиядан алат. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.
Мына ушундай кабарлар менен күндүзгү жаңылыктардын топтомун жыйынтыктайбыз. Уштугуна маалыматтык материалдарын расмий сайтыбыздан, социалдык баракчаларыбыздан жана YouTube каналдан күзөтүп туруңуздар.